Чаткал районунда Сумсар айылында Элдик банк тарабынан каржыланган жаңы 300 орундуу тигүүчү ишкананын салтанаттуу ачылыш азимине катышып жатабыз. Биздин аракет, ушундай ишкерлердин аракети эмгек орундарды түзүп берет. Жеңил өнөр жай тармагы азыркы күнгө чейин дагы ошо алдыңкы жылдары дагы биздин экономиканын локомотиви болуп эсептелет. Себеби деген биздин тармакта өзгөчө 90-95% аялдар иштейт. Чаткал өрөөнүндө ушундай социалдуу мааниге жеткен чоң фабрика ачтык. Бул фабрикада 300 киши иштейт. Фабрика толугу менен автоматизацияланган. Биздин 27% иштеген айымдарыбыз баары мигранттар кайра үйлөрүнө келип, ушул эже сиздерге рахмат, ушул биздин балдарыбызды кучагыбызга алып жанында жүргөнүнө сиздерге терең ыраазычылык деген сөз. Бул мындай адамдык парызды дагы, аялдык парызды дагы мен үчүн мындай аткарганыма кубанычым толбой жатат. Биз командабыз менен 20 жумада проектти аткарабыз деп өзүбүзгө бир багыт бердик дагы. Биздин максатты аткарганга бизге ушул Кыргызстандагы Элдик банкы жардам берди. Биз 2014-жылдан баштап иштейбиз. Ишкананын негиздөөчүсү Атабек Васильге терең ыраазычылык билдирип кеткиз келет. Я от имени нашего банка небольшой подарок, чтобы этот принтер не успевал печатать заказы. Как раз мы сегодня не успевали печатать. Так что еще раз поздравляем. Иштерине ийгилик алда койгон максаттардын баары ишке ашышына тилектестигибизди билдиребиз. Ал эми Элдик банкы болсо элге пайда келтирүүчү долбоорлорду стратегиялык мааниге ээ болгон долбоордун баарын колдоого даярдыгы бар экенин билдиребиз.